Доктор, айгырлар рубрикасын берүүбүздү улантабыз. Бүгүнкү ошо өндүргүч айгырларды берүүбүздүн коногу кайсы айылда турабыз? Башкара суу айылында Береке деген айгырды сиздерге тааныштырабыз. Берекенин ээси сиз өзүңүз тааныштырып койсоңуз. Мен өзү Талас областында Айтматов районунун Чолпунбай айылынан Кунасов чынөтүн. Ушул жакта Башкара сууда бизде Бекзат Саяпкер ошо кишиде балада аттарыбызды ошол жерде кармайбыз. Мен күлүктөрдү ошол жерде кармайм. Улан Байкен сарайы бар бул жерде. Ооба. Өзүбүз Таластан болобуз. Ошо биздин сарайдын айгыры. Жакшы, бул айгыр өзү атасы линиясын айтыңызчы. Бунун өзү атасы Lucky First. Жана Ростовдогу Бондаренконун заводунан чыккан. Атасы Lucky First, энеси болсо Гаврилия деген бие. Ал бие деле картайып эме болуп алыш керек азыр. Энеси болсо ошо Афин суд, российский кандар го, эски. Манкантурда бар болуш керек эле, эгер жаңылбасам. Атасы ошо Lucky First, президенти Россия уткан. Береке бизде Улан Байкеге келген, бул негизи 1,5 жашында Улан Байке алып келип, ошодон бери Бекзат чабып көп ийгиликтерди жетишти го. Жалаң жеңиштин үстүндө жүрдү. Жалаң жеңиште жүрдү, жалаң жеңиште. Айта кетсек, быйылкы чеке Талас областындагы эң мыкты айгыр деп таанылды. Республикада дагы деп таанылды. Ооба. Бул Талас областынан сиздер мыкты аламанды бердиңиздер. Жаска 3 чабышын жанагы суммасына карап берилди. Ооба. Адан тышкары Аргымак федерациясында кара кыз Береке тиги кара кер болуп ошо жакшы наамды алды буюрса. Бул эми келечекте быйыл чабылуу алдында турабы же айгырлык кыласызбы? Бул жерде азыр мындай бизде деген бардыгы келип команда чечилет. Айгырды алып алып эле өзүбүз эме кыла бербейбиз, ат алып алып эле. Бул жерде Изат, Бекзат бар. Анан пока турат айгыр. Айгырлыкка деп деле же чабабыз деген деле эме жок. Бирок көрөбүз, байкайбыз эми. Эки бие карап койгон уже. Бие карап атат. Жаңылбасам бунун уже эме былтыр эле караган биечи. Будан уже кулундар бар. Быйыл жазгыга балким даже Алтынтайга биздин эме катышып калышы мүмкүн. О, керемет. Барып тайын көрүп келдим кулунун. Жакшы экен, жакшы түшүптүр. Мага жакты. Бул өзү чеке бул быйылкы 3 жолу эле чабылды жазында. 3 жолдон биринчи келди. Жалпы байге фонду деле 850 000 сомдук бай күтүптүр. Анан өзү атасы Lucky First болсо мыкты айгыр болот деген ойдо биз да ушу сиздерге келип айгырды ушу каалоочулар болсо колуна алып калсын деген ниетте келип отурабыз. Кудайым буйруса, баягы айгырлык болгондон кийин айгырлык эле болот да. Этеги карьерасы бүткөндөчү. Жакшы чоң 3 байгени утту. Буйруса результаты жакшы. Анан өзүбүздүн бээлерден баштап атабыз ошо. Өзүбүздүн бээлерге коем. Өзүм бээлерим да иргеп жакшы бээлерден алып калганбыз. Быйыл кулундарым бар, эмелер бар. Анан жаз кезде ошону коелу деп турабыз. Баракелде. Достор, ушуларна мына Береке деген айгырды сиздерге тааныштырдык. Каны боюнча ушу селекция кылам деп канын турпатын жактырсаңыздар, бул Байтык айыл өкмөтүнө келип, чикеме кабарлашып, бээңиздерди коюп кетсеңиздер болот. Бу дагы келечегинде чоң үмүттөрдү жандырган күлүк, далызы жерге тийбеген күлүк десек болот. Бут элек күлүк, демек бул келечеги кең деп ойлойм. Кандай дейсизчи? Ооба, бунун келечеги болот буйруса. Мен деле ойлоп атам, ошо бул балдар жакшы эле берет го. Кайтпа буйруса, Кудайга буйруса. Алланын өкүмү менен Кудай кааласа жакшы айгыр болсун эми келечекте. Өзү дагы 4 жарчы келген, курсак дагы бар экен, соору да бар экен. Буттары постановка нок деп коет го орустар. Буттар да түп-түз экен аяк таштары. Өзү мыкты айгыр, өзү жакшы айгыр. Бою канча? Ошо боюн ченебептир, 1,61 деме болсо. 1,65 бар го. 1,65тин тегереги бар го. Боюн деле ченеген жокпуз. Өзү да мындай эме да бир мүнөздүү да. Тынч мындай айгырланып бир эме кылганын көргөн да жокмун ошо.
Анан бирок жарышын көрүп жүргөнсүздөр. Жарышка чыкканда баягы өзүнүн мындай деп коебуз го бир бойцовый эмеси бар го. Ошону жыйналып өзүн толуктап анан болгон күч аракетин салып мындай жанын сайып чуркап берген айгырлар да. Ай жаныбар. Келип турган экен өзү мына дагы бир аз убакыт өткөндө Акбоз ат болуп калат окшойт. Акбоз бунун атасын деле мен көрдүм, тиги Лакферсту деле көрүп ушундай болуп барган толук агарып бүттү го. Убагысы келгенде анан бул деле атасын тартып ошондой болот окшойт. Lucky First көк ат турбайбы анда? Көк ат. Lucky First көк ат. Өзү көк өң доминанттуу өң болот экен, ушу көбөйүп баратат. Кудай буйрса, өзү да сулуу өң болот экен. Ооба. Буйрусун эмчеке ушу ишиңиздерге ийгилик, эми келген бээлерге өзүңүздөр ылайыкташып сүйлөшүп, кадыр көңүл жарашса деген маселеде чечесиздер да. Азыр ошо быйылкыга эмеге өзүбүздүн бээлерди караткандан артпайбы деп турам мен даже. Анан ушу балдар менен кеңешебиз. Азыр дагы жазга сезон келатат, неке сезонду көрүп атсыздар. Эми көрөбүз, буйруган болот. Ишиңиздерге ийгилик кичке. Ишиңиздерге ийгилик. Рахмат сиздерге.